мемлекеттик кызматта, муниципалдык кызматта гендердик саясат деген бар. Мына азыр тизилип отурган мырзалардын бардыгы 3 гана кыз отурат. Калганы бүт эркектер. Ошондуктан гендердик саясат боюнча сиздин жүргүзүп жаткан саясатыңыз кандай? 4 райондо, шаардын мэринде бул конституциялык талап бар. Гендердик саясат 30%-тен кем болбош керек деген. Ошонун негизинде өзүңүз жөн унчукпастан жумуш жасай бериш керек. Резервте өткөн кыз келиндер толтура, таттыктуулар. Бирок алар өтпөй, эркектер өтүп кетет да, тандаганда. Ошон үчүн эске алыңыз. Ошол аял кишилердин жумуш жасаганда биз көрбөй жатабыз да, райондордо дагы, шаарда дагы. Ошон үчүн социалдык тармагыңыз өксүп жатат.